Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында коронавирус илдети менен күрөшүүдө эбегейсиз салымын кошкон дарыгерлер, тартип сакчылар, укук коргоо органдарынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө президент тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Өлкөдөгү эпидемиялык кырдаалды жөнгө салууда бул жарандардын салымы зор. Мен жалпы элибиздин тилектештигин, ынтымактыгын дагы бир ирет өтө сыймыктаны менен белгилеп кетем. Кары жашына, eelеген кызматына карабастан, чын дили менен ошол күндөрү элибизге кызмат кылган азаматтарыбыз абдан көп болду. Эл биримдиги, эл ынтымагы ошол күндөрү жүздөгөн мекендештерибиздин өмүрүн сактап калды. Бардык мекендештериме терең ыраазылыгымды билдирем. Сооронбай Жээнбеков илдет менен күрөшкөндөрдүн каарман эмгектери менен таза ниеттерине бүткүл өлкө күбө болгонун белгилеп, жалпы кыргыз элинин атынан, өзүнүн жеке атынан ыраазычылыгын билдирди. Биздин мына аскер кызматчылар, биздин милиция органынын, укук органдарынын кызматкерлери, өзгөчө кырдаал министринин кызматкерлери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бардыгы биригип, ушу оор күндөрү элибиз үчүн, мамлекет үчүн мына катуу туруп бердиңер. Сиздер дагы бир жолу сиз аркылуу бардык Кыргызстандагы миңдеген дарыгерлерибизге өзүмдүн атыман, жалпы Кыргызстан элинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясы пандемиясы менен күрөшүүдөгү медицина кызматкерлеринин өзгөчө ордун белгилеп, аларга бул күрөштө өзгөчө милдет жүктөлгөнүн кошумчалады. Ушул татаал сыноодо эл тагдырын чече турган мезгилде негизги үмүт, негизги күч мына өлкөбүздүн дарыгерлерине жүктөлдү. Жалпы элибиз сиздерге, биздин дарыгерлерибизге ишеним, үмүт артты. Сиздер журтубузга түшкөн ушул оор күндөрдү ар намыс менен, бийик абыр менен, жогорку атуулдук милдет менен аткардыңар. Сооронбай Жээнбеков бардык жарандарды бир милдет бириктирип турарын, ал өлкөдө коронавирус инфекциясынын жайылышын мындан ары болтурбоо өлкөнүн негизги максаты экенин айтты. Ошондой эле ар бир жарандын жеке жоопкерчилиги маанилүү экенин билдирди. Баарыбыз тең бир милдет бириктирип турат. Бул өлкөдө коронавирус инфекциясынын жайылышын мындан ары болтурбоо. Биз азыр мамлекеттик бийликтин, жарандык жана бизнес коомчулуктун, ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн күч аракеттерин бириктирүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Бул аракеттерди биз бириктирүүнү көздөйбүз. Ошол учурда ар бир адамдан өзү жана жакындар үчүн бийик жарандык жоопкерчилик талап кылынат. Сөзүн жыйынтыктап жатып, мамлекет башчысы дарыгерлердин талыкпаган эмгегин дагы бир ирет баалап, чың ден соолук, алдыда дагы албан ийгиликтерди каалады. Силерге чын ден соолук Кудайым берсин, uzun бактылуу өмүр берсин. Өзүңүздөр оорубаңыздар, оорубай ар дайым ушу элдин башында болуп, элдин алкышын алып, Кудайымдын мээримин алып, жакшы бактылуу турмушта жүрө бериңиздер. Чоң рахмат силерге. Рахмат. Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын башкы врачы Гүлжигит Алиев президенттин колунан 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Дарыгер коронавирус илдети менен дүйнө эли биринчи жолу туш келип жаткандыктан Кыргызстанда да башында бир топ кыйынчылыктар болгонун, бирок учурда бардык маселелер чечилип келе жатканын айтат. Коронавирус инфекциясы пайда болгондон баштап эле Кытайда биз негизинен биздин оорукана ошого даярдык көрө баштаганбыз. Андан дагы айта турган нерсе бул саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы атайын иш-чаралар иштелип чыккан. Ошонун негизинде биз дагы өзүбүздүн ооруканада иш-чара иштеп чыгып, ушу биринчи биздин ооруканага 23 мартта келип, бир оорулуу адам келип жатты. Ошондон баштап биз өзгөчө режимге өтүп иштей баштадык. Муну бүгүнкү күнгө чейин ошол режимде иштеп атабыз да. Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери Элнура Эралиева 26 мартта коронавирус менен иштөө боюнча буйрук чыкканда алгачкы мобилдик топ менен вируска каршы иштеп баштаган.
Жай айларынын ортосунда Бишкекте оору күч алганда Борбор калаага келип госпиталь ачып, бейтаптарды кабыл алып дарылашкан. Ата-энем негизи каршы болду, иштебей эле койсоңчу депчи. Анткени үйдө байкем дагы милиция болгондуктан, үйдө сестренкам дагы медицина тармагында иштейт, анан үйдө баарыңар кетип калмак белеңер, иштебей эле койсоңчу дегендей кылды. Алар да коркушту. Бияка кетирип атканда, Бишкекке кетип атканда тоже кетиргилери келбей, согушка жөнөткөндөй болуп, аябай жаман абалда болушту. Ошол эң биринчи Бишкекке келгендеги госпиталда иштеп атканда ушу больнойлорго психикалык помощь аябай керек болду да. Кирсең эле палатага кирип апат кылайын деп кирсең эле больнойлор ыйлашып, жакындарын жоготкон инсандар көп эле, ата-энесин жоготкон эмелер аябай ыйлашып. Эң биринчи апат кылганда ошо 6 саат кылган апатым эсиме эше кетпейт. Коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөштө дарыгерлерден сырткары коргоо күчтөрү, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги, ишкерлер, ыктыярчылар, министрликтер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, тартип сакчылары жана башка көптөгөн кесиптин ээлери, ошондой эле жөнөкөй жарандар да өз салымын кошушту. Бардык кесиптин ээлеринин биргелешкен активдүү ишинин натыйжасында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууга мүмкүн болду. Основной задачабыз биздики охрана общественной безопасности. Өзүңөр билесиңер, ушул периодда өзүңөр деле байкадыңар, резонансный преступлениялар болгон жок, оор преступлениялар дагы көп болгон жок. Болсо дагы убактысын ачылбатты. Я думаю, мы достойно продержались. Чүй облусунун Москва районунун аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн улук медайымы коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптардын арасынан өмүрү менен кош айтышкандар болгонун, бирок көпчүлүк ооругандар сакайып үйлөрүнө чыкканын айтат. Ал ошондой эле кызыл зонада дарыгерлер өз каалоолору менен чыныкластан иштегенин кошумчалады. Биз ошо 7-июндан баштап эле күнү түн иштедик да. Киргенден кийин 14 күн, 14 сутка иштеп, анан кийин 10 күн обсервацияда жатып аттык. Анан кийин июлда аябай эме болду го. Июлда аябай катуу ооругандар башталды. Врачтар, жалаң инфекционисттер жетишкен жок. Биздин терапевттер кирип атты, травматолог врачтар кирип атты. Барыбыз эле элибизге жардам беришибиз керек да. Чын элибизден өзүбүз көңүлүбүз менен макул болуп кирип аттык. Роман Исупов Семетей обсервациясында жайдын аптаптуу күндөрүндө иштеген. Үй бүлөсү ал үчүн санаа тартып, иштебей эле коюусун суранган. Бирок жаш дарыгер элди дарылоо ыйык милдет жана парзы экенин билип, ишке аттанган. Это мой долг, я обязан помогать. Мен дарыгер болгондуктан элди дарылоо бул менин парзым. Мен жай мезгилинин ортосунда иштегендиктен абдан кыйын болду. Анткени аптаптуу күндөр, үстүбүздө коргоочу кийимдер бар эле. Бирок бул кыйын күндөр артта калды. Сыйлык алуу мен үчүн күтүүсүз жана сюрприз болду. Дарыгерлер кызыл зонада иштегени үчүн сыйлык алууга татыктуу деп ойлойм. Коронавирус илдети менен күрөшүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу дагы чоң болду. Алар элди өз убагында туура, ыкчам жана керектүү маалымат менен камсыз кылып турушту. Дарыгерлерге элге вирус менен алып урушуп жаткан бардык жарандарга руханий жактан, моралдык жактан дем күч беришти. Аткаруу бийлиги тарабынан жана алар менен тең катар чуркаган эле баягы демилгечилер тарабынан аткарылган иштерди баягы объективдүү, тең жана ошол эле учурда жаңы инфекция тууралуу маалыматтарды убагында так жеткирүү дайыма болуп келген сыяктуу элем. Массалык маалымат каражаттарынын негизги миссиясына айланды. Биз болсо ошол нерселерди элге тынымсыз күчөтүлгөн тартипте так убагында жана туура бергенге аракет кылдык. Бүгүн коронавирус инфекциясы пандемиясына каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн 131 жаранга мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. 3-даражадагы Манас ордени менен 2 киши, даңк медалы менен 12 киши, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы намына 38 киши ээ болду. Калгандар ардак грамота менен сыйланышты. Канат Жолочиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.